2 декабрь эл аралык майыптар күнү. Бул күн бир четинен майрам, бир четинен адам баласын ойлондурган, шүгүр кылдырчу күн. Айрым адамдар травмадан, оорудан же органикалык жетишсиздиктен улам керектүү кыймылдарды жасай алышпайт. Алар ден соолугу чектелген же майып адамдар. Ден соолугу чектелген адамдар деле көпчүлүк кишилерден экенин ар бирибиз эстен чыгарбообуз керек. Кыйынчылыкка моюн сунбаган алардын айрымдары чоң жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишкен учурлары арбын. Каалаган адам майып адамга жардам бере алат. Майып адамдар материалдык жана моралдык жардамга дайыма муктаж экендигин биз унутпообуз керек. Материалдык жардамга майыптарга ыктыярчы болуу, жумушка орношууга жардамдашуу юридикалык жана психологиялык жардамдар болуп эсептелет. Ал эми моралдык жардамдарга реабилитациялык техника, дарылар, шприцтер, тамчылаткычтар, балдар жана чоңдор жалайыктары, жоорукан шейшеп, азык-түлүк, кийим-кечелер. Айнура Телешева Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын бий мектебин ачкан. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ден соолугу чың адамдар сыяктуу эле бийлей алышат. Спорттун ар кайсы түрлөрү менен машыга алышат. Жаныбарларды сүйүшөт. Ошондой болсо да алар жардамга, мээримге, достукка муктаж. Биз дайыма мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен биргебиз.